мамлекеттик материалдык резервдер фонду тендер жарыялайт. Анда ТК сервис жана Армат деген эки гана компания катышат. Тынчтыкбек Мырзакулов Армат компаниясынын негиздөөчүсү. Анын кызы Кызылгүл Мырзакулова ТК сервис ЖЧКсынын жетекчиси. Ал эми жубайы Жазгүл Имангазиева ал жерде тең уюштуруучулардын бири. Бири өлүп бири калсын дегендей, биз жүрөбүз дагы деле кебелбей. Биригип аял менен күйөөсү бир канча тендер башын жегендей. 13 февралда тендер өткөн, осо сервис, осо Армат катышкан. Бул экөөнүн ээлери эрди зайып, бир үйдө, бир төшөктө жатышкан. Сүйкүмдүү жар, үйдө күйөө, атаандашкан иште бирөө. Эстедим. Бул иште кызы да бар. Ушундайды карабаган кимде күнөө? Бир эле үйгө кирет да акчалары бул экөөнүн кимиси утса дагы. Уюштурган адамдар эмнегедир унчугушпай жатышат го, укса дагы. Акыйкат туура деген бирөөсү жок, ачылып турса дагы былыктар. Келечекте эңсеп жүргөн элибизде качан токтойт мына ушундай кылыктар? Темтеңдеп өзү эптеп жүргөндө тендериңер элдин башын тегеретти. Түшүнгөнгө чоң акчалуу иш болсо, тууган урук каптап кетти тегеректи. Көрсө дагы көрмөксөнгө салып өтүп, көйгөйдүү элдерден жашырышат. Өзгөлөрдүн ою менен эсептешпей, өздөрүнүн пландарын ашырышат. Коррупцияны айтышкан жоёбуз деп, кызматтарга жаштарды коёбуз деп, орун ээлеп жүрүшөт кээ бирөөсү, оомат бизде жарылганча тоёбуз деп. Бул айткандын баары чын болсо да, билем ооба, бул сөздөрүм пайдасыз. Иргей албай эл калат экен баягы эле иштен түтөп, сырттан күлүп айласыз. Бир тууган болгон же жакын адамдар болсо, алар андай сунуш бере албайт да сатып алууларга. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстандагы коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.